Ошондон мен жогорку окуу жайын бүттүм, муну бүттүм, тигини бүттүм, бирок жумуш таппай жүрөм, ошон үчүн Орусияга кетип атам деген туугандарды көбүрөөк көрүп жүрөт болушубуз керек баарыбыз. Тилге каршы кадр системасы, кадр саясаты азыркы күндө алыстырап турат. Андыктан туугандар кадр саясаты демекчи, бул кадрларды чечүү маселеси боюнча инновациялык технологиялар университетинин 5-курсунун студенти мына ушул суроого сиздерге жооп берет. Кол чаап тосуп алсаңыздар. Саламатсыздар, урматтуу аксакалдар, ага эжелер жана жаштар. Менин бүгүнкү докладдын темасы жаш кадрлар кылым келечеги. Деги эле кадр маселесин кантип жөнгө салса болот жана анын кандай чечүүнүн жолдору бар. Ушул теманы алкаганда сиздерге мен сөз кылып бермекчимин. Бүгүнкү күндө жалпы эле Кыргызстан боюнча эң көйгөйлүү маселелердин бири болгон бул кадр маселеси. Жогору жактагы жетекчи төбөлдөрүбүз кадр жетишпейт деп эле сайрап келет. А биздин жогорку билимдүү жаштарыбыздын көпчүлүк бөлүгү билиминин сабатсыздыгынанбы, же айлык маянанын аздыгынанбы, же жумушка киргенге чөнтөгү чукалактанбы, балким жогору жакта таанышы жоктугунанбы, баары эле дипломдорун сандыкка салып коюп, чет мамлекеттерге агылып эле бара жатат. Мындайда эртең өлкөбүздө кимдер калып, кимдер башкарып, дүйнө элдери менен кимдер саясат алып барат. Бул теманын алкагында өзүбүздүн кичи мекенибиз болгон Кадамжай районуна алып көрөлү. Кадамжай районунда быйыл 2015 жылы 2151 окуучу орто мектептерин аяктаган. Анын 1051 окуучусу гана жогорку окуу жайларына тапшырышкан. Жогорку окуу жайларынан 1000ге жакын студенттер 4-5 жылдан кийин бүтүрүп, анын 5 же 10% жумуш менен камсыз болууда. Анткени районубузда түрк лицейинен бөлөк орто билим берүү системалары же орто мектептери жаштарыбызга замандын талабына жараша билим бере албай келет. Кадамжай районундагы мектептерге, орто билим берүү мектептерине замандын талабына жараша технологиялар менен камсыз кылып, жаштарыбыздын билим алуусуна жакшы шарттар түзүлүш керек. Мисалга алсак, бу жерде Улукбек Бегалиев Турдалиевич Кадамжай районунда Бабажан Айтматов атындагы мектепке замандын талабына жараша технологиялар менен камсыз кылып, жаштардын, окуучулардын окуусуна жакшы шарт түзүп, жаштар менен болгон мамилени жакшыртууда. Биз кандай гана маселе болбосун, өзүбүздүн мамлекетибиздин казынасына алып барып такамай болдук. Мамлекеттин келечеги жаштардын колунда деп сыймыктануу менен айтабыз. Терең ойлонуп көрөлүчү, бул ууз сөздөр менен кандай келечек, кайсы өзүбүз да жакшы билбейбиз, же билсек да жөн гана билмексен болуп койбуз. Терең ойлонуп көрөлүчү, мамлекетибиздин келечеги жаштардын колунда болсо, биз аларга көмөк көрсөтүп, келечек үчүн жетиштүү даярдап жатабызбы? Пайдалуу жок үй салууга мүмкүнбү? Албетте жок. Ошондуктан мамлекетибиздин келечеги болгон, келечеги жаштар болгондуктан, ошолорго азыртан жетиштүү даярдап, жакшы көмөк көрсөтүш керек. Кадамжай районунун өзүбүздүн мисалын тарыхын алып карап көрсөк, Кадамжай районунда биздин турмушубуздун бейбитчилигине түздөн-түз себепчи болгон Абдыкадыр Оразбеков, Абсамат Масалиев, Болотхан өңдүү эл башкарган хандар чыккан. Ошол кезден азыркы кезге чейин биздин районубуздан бир дагы хандар чыккан жок, же мындайча айтканда лидерлер чыккан жок. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби улуу муундагылар менен жаштардын ортосунда мамиленин жоктугунда. Кадр маселесинин чечүүнүн кандай жолдору бар? Кантип чечсек болот? Биринчиден, улуу муундагылар менен жаштардын ортосундагы мамилени түзүш керек. Анан экинчиден, жаштар менен байма-бай жолугушууларды өткөрүп, жаштарга акыл насаат айтып, туура багыт көрсөтүп, тренинг семинарларды өткүзүп, ачык айкын баарлаш керек. Үчүнчүдөн, мамлекет тарабынан чет мамлекеттерге бекер окууга жиберүүгө бөлүнгөн квоталарга биздин Кадамжай жаштарынан дагы мыкты окуган студенттерибизди жиберишибиз керек. Ал жактан мыкты билим алып келгенден кийин ал студентибиз кайра эле келип ошол биздин мамлекетибиз үчүн кызмат кылат. Төртүнчүдөн, мисалы үчүн, буякта бүт эле жаштар, ар кимдерде ага-эжелерибиз ар жерде өзүнүн кесиби боюнча иштешет. Ошол
жаштарды ар бирибиз өзүбүздүн иштеген жерлерибизге жакшы окуган жаштарыбызды практикаларга алып, талим тарбия берип, туура багыт көрсөтүп, мекен үчүн элге жерге кызмат кылам деген жаштарды артыбыздан кадр кылып өстүрүп кетишибиз керек. Биз албетте жаштар сиздердей ар ким өзүнүн багыты боюнча ийгиликке жетишкен аксакалдарыбыз, ага эжелерибиз бар экенинде сыймыктанабыз. Жана улуу муундагылар менен жаштардын ортосундагы мамиле жакшырышына да ишенебиз. Азыр 21 кылым. Технологиялар эбегейсиз зор темпте өсүп өнүп жаткан доор. Экономика башка ири өлкөлөр ортосунда кодом мелдес сыяктуу жарышкан заман. Биздин мамлекетибизде, биздин өлкөбүздө же экономикада эмес, же технологияда эмес кыргыздын нукуралыгын, тымызын бузуп, кымызды аракка, байбакты калпакка алмаштырып, башка элдердин сасык идеологиялары өтө өсүп өнүп жаткан заман болуп калды. Аягында айтып кетчү нерсе, урматтуу биздин ага эжелер, биз жаштар ушундай кыйын кырдаалда силердин колдооңорго, талим тарбияңарга аябай муктажбыз. Силердин колдооңуздар, талим тарбияңыздар эртеңки жакын келечек үчүн аманат болуп калмакчы. Кадамжайдын жаштарынан дагы Абдыкадыр Орозбеков, Асамат Масалиев, Полот Ханымдуу эл башкарган хандар чыгат деген ишеничтебиз.